Кында ашуусу 17 серпантинден турарын уккан элем. Ат башынын чыгыш тарабы менен Аксайга ашып кетчү бул ашуу аркылуу агесте машинаны жаңыдан айдап жүргөн шоопурлар даап жүрө алчу эмес. Такымын жеп бүткөн жаңгечти шоопурлар эле каттабаса, баары эле башым өкө эмес, учуп өлгүдөй алым жок деп Торугарттын жолуна качып турчу. Далай машиналар жүгү менен кулап, ойго тоголонуп, бүтүндөй бир үй бүлө жок болуп кеткен учурлар да болгон. Ат башыда кында менен айдаган саналуу эле шоопурлар болсо, ошолордун бири биздин Ачагаяндык Абдыгул болчу. Босогодон бир аз узай беребиз менен эле бырпырап машинанын суусу кайнап чыкты. Каңкайтып капотун ачып салган Абдыгул: "Эй мололор, эми силердин кезегиңер келди. Барып суу алып келгиле" деп колубузга чакасын карматты. "Жан эле куюп албайбы десең" деп кежигебиз кери тартып, жинибиз келген менен ылдый төмөнгө түшүп барып, бир чака сууну өтүгүбүзгө төгүп чачып, улам кезектешип олтуруп алып келип андан ары узадык. Ашуунун айлампасынан улам ичибизден келме келтирип, көзүбүздү жууп алып, канча серпантин калганын санап кетип бараттык. Кындан ашып биз жерге түшкөндө күн кылкылдап батып бараткан эле. Сонун, келе Шаарканды. Машинанын үстүнө жаткырып жылуу жаап коеюн, уктай берсин. Батыраак тасмалыңды жая сал деп кызын жаткырып кайра түштү да: "Жарыктык Аксайдын абасын карачы. Ат башка бир жума жүрсөм жүдөп, жинди боло жастап кайра кеткенче шашам" деп кере дем алган Орозобай аке өз үйүнө келген кожоюндай сезип, колуна ачыл элек бөтөлкөнү кармап толкуп турду. Бир аздан соң биз Аксайдын жолунда бараттык. Мектепке баратып да келетип да зымдарын бубак басып, жол боюнда ырдап турган зымгарагайларга кулагымды төшөп алып тынчай берер элем. Сүйүшкөн кыз жигиттердин арсуу сезимдери бири-бирине ушул зымгарагайлар аркылуу жетип турат деп айтышчу. Буга мен аябай ишенчүмүн. Сүйүшкөн жаштардын бири-бирине айткан сөздөрүн уккум келе берчү. Бул үн да кулагымдан өмүр бою кетпей калды. Балким менин айтылбай калган армам кусам, Сарыкоонун талаасына келерим менен эле күн чыгыштан күн батышка канатын жайып, туулган жерди курчап турган ак мөңгүлүү тоолору көзгө жарктей түшкөн ат башым. Ошондо бүткөн боюм коргоошундай көлкүлдөп, көкүрөгүмө батпай, толуп ташып чыккан сагынычым, ошол сагынычтын арасынан тура калып мага жеткирбей, чымын куюн болуп чуркап бараткан балалыгым, жетим там, жетим кемпир, жетим бала, ошол күн чыккандан күн батканга чейинки мен жашап өткөн доор, ага эми эч качан, эч убакта жете албай турганымды түшүнгөн өксүгүм, баары мени өмүр бою коштоп жүргөн ошол эки күндүн кайрыгында калды окшойт. Бул кадимки Чештөбө, ат башыны, анын эл жерин сактап келаткан касиеттүү баба мазары ушул. Мында кадимки Алмамбеттин сөөгү жатат. Балким Манастын чоң казатта шейит болгон кымбат чоролорунун баары ушул жерде жаткандыр. Ким билет. Бала кезимде Чештөбөнүн алдындагы саска далай ирет кой, уй кайтарып келген. Кечке кемирчек казып, балык уулап жүрүп, шалбырап суу болуп, күйгүмдө үйгө кайткан балалыгымдын дагы бир барагы ушул жерде. Энем менен атамдын бейиттери жер менен жер болуп, дайыны такыр эле билинбей калды. Атам өлгөндөн 10 жылдан кийин энем өлдү. Сөөгү жанына коюлду. Анда бул жерде бейиттер аз эле. Бүгүн экөөнүн тең жаткан жайлары кайда экенин билбей калдым. Байкуштарыма эл катары кымбат таштан күмбөз салып, эстелик тургузганга да каруум жетпеди. Ошентип албаганыма аябай эле кыйналып, көпкө дейре жаман болуп жүрдүм. Бирок Алтайга барып, алтайлыктардын биз адамдар аябай көппүз. Жер болсо жалгыз. Баарыбыз топурактан жаралганбыз. Кайра топуракка барабыз. Ошондуктан өлгөндөн соң күмбөздөргө айлана бербей, жер менен жер болуп кеткенибиз оң дегенин уккандан кийин кадимкидей соолугуп, жаным жаялып, тынчый түштүм. Мен азыр да атасы жок чоң баламын. Атасыз өскөндүктөнбү, көп нерсеге көзүм жетип турса да, билип турсам да оюмду озунуп айта албай, башкалар айтып салгандан кийин мен деле айтсам туура болмок турбайбы деп өкүнгөн учурларым көп эле болду. Жулунуп тургандардын арасынан жулунуп тура албадым. Шылуундарды,
митаамдарды, атасы, агасы, эжеси, аты, ити менен мактангандарды 7 желме угусумдай жек көрүп өстүм. Биринчи болгусу келгендердин арасынан биринчи боло албадым. Бирок биринчи болгум келген каалоом сыртымдан билинбеген менен ичимден кара жалын өрт болуп дайыма күйүп турду. Жыгылбай өскөн балдар урунбай сакталган буюмга окшош болот экен. Урунбаган буюмдарды серванттан, урунуп бүткөн буюмдарды музейден көрдүм. Биз да буюм өңдүү иштетилип, бир нерселерге керектелебиз. Бир нерселерди жасайбыз, же бизден бир нерселерди жасашат. Анан эскирип, бузулуп, сынып, кетилип олтуруп керектен чыгабыз. Музейдеги буюмдардан бир гана айырмабыз керектен чыккандан кийин бизди музейге эмес, башка жака алып барып коюшат. Мени турмуш атчан да, жөөчөн да көп тепседи. Бырышкан, тырышкан, кыйрайган, мыйрайган жерлеримдин баары түзөлбөгөн бойдон калды. Түзөткөн да жокмун. Жаш кезде сыртым сулуу болбогонума ичим күйүп жүрүп, кийин сырткы сулуулук деген кереги тийгенде кийип чыгып, кереги жокто чечип салчу баллон плаш, нейлон көйнөк сыяктуу нерсе экенин билгенден кийин Кудай сулуулукту сыртма бербегенине сүйүндүм. Көрсө сырткы сулуулук деген көркү менен көрүүчүлөрдү алдагысы келген артисттерге, анын ичинен ырчыларга аябай керек экен. Азыр кайсыл каналды карабагын, карындаштар эмес, боёгу сыртына чейин чыккан карандаштар олтурганын көрөсүң. Алар экранга же сахнага аябай боёнуп, сурайылдай сулуу болуп чыгат. Анан ырдап бүткөндөн кийин 2 саат бою өңүн жаап жашырып турган боёкторун сыйырып туруп, кагаз кугас ыргыткан челекке таштайт да бир үшкүрүп алып үйлөрүнө жөнөшөт. Терең адамдар коргошундай оор болсо, калкылдап мактанчаак адамдардын өзүнөн мурда өпкөсү шарк окшоп учуп турат экен. Ушул өпкө тууралуу бир тамаша айтайын. Атбашылык бирөө кыпкысыл иномарка сатып алып, Бишкек Торгарт жолу менен зуулдатып айдап жүрдү. Алдына жан өткөрбөй, маңдайдагы машиналардын баарын басып жүрүп олтурат. Атбашыга жеткенче алкынтып барып, ачагайыңды дагы үйүнө аз калганда кашайып, аны так өзүнүкүнө окшош кыпкысыл машина Сарыкөбөндүн көчөсүнөн абгондоп өтүп кетет. Мени абгондоп өтчү киши ким деп кыжыры кайнап, үйүнө буулугуп кирип келсе, үйдүн төрүндө чыйкандай кыпкысыл болуп, өзүнүн өпкөсү олтурат дейт. Көрсө, аны абгондоп кеткен өзүнүн өпкөсү. Жакшыны да, жаманды да биринчи жолу мектептен көрдүм. Мугалимдер директор менен завуштун балдарын башка балдардан сөм, карыш өлө көрүп мамиле кылчу. Директор менен завуштун балдары сабак окубай келсе деле эч нерсе дешчү эмес. Менин ушуга жиним келчү. 7-класстан көрүнгөн кружокко катышып, мектептин дубал кесиптен чыгарып, Токтогулдун ырын жаттап айтып, башталгыч класстын мугалими Энтерип Жумабай агайдын республикага чейин атын чыгарган көрсөтмө куралынын сүрөттөрүн тартып берип жүрдү. Ошондон тартып ботаникадан сабак берген Макан эже мага чөп чар менен жалбырактардын сүрөттөрүн көп тарттырды. Агесте сыя менен 5 жылдыздуу уч менен жазаар элек. Ар бирибиздин сыя челегибиз болор эле. Кыздар сыя челектерин таптаса кармап, аппак тор баштыкка салып жүрчү. Партада бир кыз, бир бала болуп олтурчубуз. Сыя челегибизди унутуп келген күндөрү жаныбыздагы кызга бир эле малдырып койчу деп жалдыраар элек. Бир көргөндө эле жарк этип көзгө түшө бербеген, артисттей алымдуу, жубандай жугумдуу боло албаган жупунулугум, бир караган адамга дегеле эч кандай ишеним, үмүт жандыра албаган жүрүм турумум, алдыга жулунбай, көрүнбөй, көптүн арасына кирип кеткен карапайымдыгым мени өмүр бою көз тийгенден жана жок болуудан сактап келди деп ойлойм. Бала кезде ат чабышта далай көргөм. Кийин ипподромдон бата сурап келген күлүктөрүнүн алдында бир орунга тура албай ойноктоп, токтоно албай, кое берсең эле көздөн кайып жок боло тургансып ырышыштап турган ашкере сулуу аттар мага анык тулпар болуп көрүнгөн. Сөз ушулардын бири алдына ат салбай чыгып келет деп ойлочумун. Анан ат чабыш башталып, ошол туйлап турган аттардын асты 2 айлампадан кийин куйругун сырайтып, тезектеп жиберип, желип жортуп, кара тери басып кала берип, тескерисинче көзгө көрүнбөй,
Койчай, ушул да күлүкпү, ушул жүдөгөн неме кантип чыксын дедиртип, башын жерге салып турган аттардын 2-3 айлампадан кийин жал куйругу жайылып, жарышкан аттардын улам бирин артка таштап, шамалдай сызып баратканын көргөнүмдө чыныгы күлүктеген көрсө ушундай жөнөкөй болуп турбайбы деп айран таң калгам. Чыныгы күлүктөр чын эле тим турганда көзгө копол, жупуну көрүнгөн менен чуркаганда укмуштай сулуу болуп кетет экен. Ипподромдун күлүктөр чуркай турган жолуна атайлап жумшак кум төгүп, майда таштарын терип жүргөндөрүн көргөндөн кийин жасалма күлүктөрдүн ак кула ат майданындагы ат чабышынан биротоло түңүлдүм. Телбайлардын эмес, жер тандабай чуркаган толубайлардын доору кайсыл күнү кайрылып келер экен. Ай, келбей калды го. Арамдык менен жеткен нерселердин баары жалган жана жасалма болоорун, кимдир бирөөлөрдүн акылын уурдап алгансып жашаган адамдардын өмүрү өтө кыска болоорун көрдүм. Маалымдан кечигип бышып, катарымдан кечигип учтум. Балким ушунун туура болду. Тилекке каршы мен апам Нурбүбүнүн жаш кесин элестей албай койдум. Анткени биз 46 жылдан кийин гана кездештик. Мен 4 жашка чыкканда кеткен ышкындай жаш келин эми басса турса эле эли жерине, бала бакырасына жалынып жалбарына берген жагымдуу, айтегерек кемпирге айланыптыр. Биз экөөбүз тең эмнегедир канча жылдан бери сагынышып жүрүп, табышкан адамдарга окшоп, бири-бирибиздин кучагыбызга кулап түшкөн жокпуз. Жөн жай эле көптөн берки тааныш өңдүү көрүштүк. Өбө албай койдум. Апам да анча батын албай бетимен коомай сүйдү. Экөөбүздүн ортобузду абдан тааныш, ошол эле убакта экөөбүзгө тең таптакыр белгисиз бир нерсе бөлүп турду. Ага мен көбүрөөк чоочун болуп турганымды сезип аттым. Тээ бир кезде жаман тамдайланып, эски коргонго жөлөнүп алып, нурбүбүлөп ыйлаган кусам менен ызамды, сагынычымды кайрып келе албай койдум. Баары селейип катып, баары эбак таш болуп устап калган экен. Эгер Зейне болбогондо, балким мен апам Нурбүбү менен бул өмүрдөн жолугушпай өтөт белем, ким билет. Үйлөнгөнүбүзгө аз эле болгон. Апам бар экенин, бар болгондо да ушул эле ат башынын бир айылында турарын уккандан кийин Зейне такыр эле жанымды койбой койду. Ай, апаң менен тааныштырчы. Мен да келини катары өз кайненемдин алдынан өтүп алайын деп эле жанымды койбой тынчымды ала берди. Анан тукан эжеме айтса керек, ал да кошулду. Мен адегенде көнбөй, бир топко чейин кежеңдеп жүрүп, анан көндүм. Кудайдын буйрган күндөрүнүн биринде жаныбызга тукан эжемди, Казыбек айылынан чөт эжемди кошуп алып, азыноолак көйнөк көнчөгүбүздү, таттуу маттуубузду көтөрүнүп Зейне экөөбүз апам Нурбүбүгө бардык. Барсак абышкасы Осмондун көзү өтүп кеткенине бир айдан жаңы эле ашкан экен. Куран окутуп, балдар кыздар менен таанышып кайттык. Баланын бир гана апасы болоорун, бала менен апаны бириктирип турган бир гана сүйүү болоорун, кээде тууган энеден тутунган эне кымбат болоорун, менин апам менин чоң энем болгонун, менин апама болгон сүйүүм чоң энем менен кошо кеткенин ошондо түшүндүм. Ошондон тартып убакыт боло калганда тууган апам менен катташып, биз ага чай чамегибизди көтөрүнүп бара калып, ал биздикине учурашкан шаарга келе калып жүрдү. Кийин мени Нурбүбүнүн апам экендиги эмес, мени жарык дүйнөгө алып келген бул аялдын кандай адам экендиги көбүрөөк кызыктыра баштады. Акыры ал тууралуу бала кезде кулагыма сиңип калган кепкелештердин көбү жалган экенине ишенип, көп нерселерди жүрөгүмдөн алып таштап, азап тартып жүрүп сөөлүнөн арылган колго окшоп жеңилдей түштүм. Бара-бара көз алдымда апамдын элеси пайда болду. Ал өзү болгонун болгондой сүйлөп, болгонун болгондой жашаган. Ачык айрым күндөлүк жашоо тирчиликтин жетип жетпеген кем каршына курулай күйгүлтүк түшө бербеген, качан көрсөң эле эл жерге тынчтык, балдарынын балдарына бата тилеп жалынып жалбарып олтурган, аптаптагы булуттай болгон шайыр кемпир болуп карыптыр. Көрүп алып ушул кемпир апам болуп калганына, көрсө апам жаман киши болбогонуна ичимден кудуңдап, аябай сүйүндүм. Бир ирет сүйлөшүп олтурсак, мен 80ге чыкканда өлөм. Илгери секелек кыз кесимде колуна суу куюп атсам, бир кемпир, Кудай тилегиңди берсин кагылайын, сен да мендей 80ге чыкпалам деп батасын берген.
2 жылдан кийин 80ге чыгам. Ошондо ыйлап сыктабай эле көмүп койгула. Көмбөгөндөн анталага таштап салмак белеңер. Атамды тарсам жүгүрүп жүрүп эле өлөм. Таятамды тарсам кайып болуп учуп кетем. Таятам өмүралык алпа деген болгон. Жанагы Ташрабатта 40 күн агыруп турган деп айтышчу. Мен 1-класста окуп атканда 100ке чыгып өлдү. Коюлгандан кийин бейитине Куран окуганы барышса, баягы дөбө болгон бейит жок. Жер менен жексен болуп калган экен дейт. Эл өмүралык алпа кайып болуп учуп кетиптир деп жүрдү. Мен да таятамды тарсам артынан учуп кетем деген. Өлгөндөн кийин өкүрөйүнбү десем, өкүргүң келсе өкүр, өкүргүң келбесе өзүң бил. Топурак салсаң болду. Сен эми ыйлабайсың го, бөлөк болуп калбадыңбы деп күлгөн эле. Бейиши болгур чын эле 80 жашка чыгып дүйнө салды. Өкүрүп барып топурак салып кайттым. Бирок чын эле ыйлай албай койдум. Жашым түгөнүп калгансып, такыр чыкпай койду. Көрсө менин көзүмдүн жашы да чоң энеме кеткен. Келип Бишкектин Алина аттуу кафесинде Куран окуттум. Мен сени апасы жок деп жүрбөдүм беле деп ошондо эл жазуучусу Асанбек Ыстамов аябай таң калды. Бул дүйнөдө апалуу болуп туруп, апасыз жашаган мен эле болсом керек. Зейне үйдө экен деп асса турса артынан калбай, жаш баладай ээрчип алып сүйлөй берчү. Балкондо тамек тартып атып кокусунан келинине минтип айтып жаткандарын угуп калдым. Жанында олтуруп сүйлөшкүм эле келе берет. Ичимде муңайым болуп жүрөм. Берки балдарым мени өөп эркелетет. Бул антпейт. Бирок сен мектебиңден келгенче майын чайын жайнатып, өзү чай куюп берип, аркы теркти сурап калат. Кээде эркелетейин деп ойлоп барып, батын албайм. Бөлөк өскөн бала көп боор тартпайт экен. Ара төрөлгөн эмес сүткө кансын деп 4 жашына чейин эмискем. Балдар менен ойноп кетип, курсак ачканда чуркап келип, эмчегимди эм алып кайра чуркап кетчү. Калдаңдаганыма окшош алдыңа кетейиндин. Кээде эмчегим сыстап кеткенде шаарда кыйналып жүрөткү деп ойлойм. Иши кылып аман жүрсө болду. Студент кесимде эл катары жакшы кийимге жетпей, аркы теркин ойлоп ыза болуп, республикага аты жыты белгилүү акын сенде мыкты акын чыгат деп мактап койсо дардаңдап ээрчип кетип, уламага вино алып бере берип, алда мен да иче берип, анан каякта калганымды билбей мас болуп, милицияга түшкөн кезим болду эле. Ошондо окуудан чыгып кала жастагам. Балким апамдын эмчеги ошондо сыстаса керек деп ойлодум. Мен да тууган апама эркелей албай, бир да жолу апа деп айта албай койдум. Кучагына кулап, көкүрөгүнө башымды жөлөй албадым. Экөөбүздү жапжакын маңдай тескей олтургузуп коюп, бирок бирибизден тосуп, бирибизге жеткирбей, бир аз эле эпкини тийсе эне бала болуп, жаа бербей төгүлүп чачылып кетчү. Аялуу сезимди эмне деген күч токтотуп, эмне деген күч кармап турганын мага бүгүн ким түшүндүрүп, ким айтып бере алат? Ошентип өмүр бою ал мага апа, мен ага бала боло албаган бойдон калдык. Ал тургай мен аны көзү тирүүсүндө да эмнегедир апа деп айта алган жокмун. Эмне үчүн апа деген жоксуң деп сурагандар болду. Буга мен азыр да эмне деп жооп береримди билбейм. Сыягы өмүр бою жооп бере албай өтчү суроолор да болот окшойт. Атам өлгөнгө чейин апа дедим беле, жок беле, аны да айта албайм. Бирок апам турмушка чыгып, мен чоң энем менен кеткенден кийин апа деген сөздү такыр эле оозанган эмесмин. Муну мен азыр да түшүндүрүп бере албайм. Мага чоң энем гана апа бойдон калды. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.